Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмөн элим. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе болуп жаткан электр энергетикасындагы каатчылык маселеси боюнча президентке ачык кат аркылуу кайрылдым. Кыскача түшүндүрө кетсем, мына бүгүн өкмөт ар кандай ыкмаларды колдонуп, жанагы электр энергетикасын үнөмдөлү деп элди чектеп атат. Бул чечүүнүн жолу эмес, бул тескерисинче элди кычырына тийип, мына президент өзү айтып атат. Өрк ал десе баш алып атасыңар деп. Элдин кычырына тийип атасыңар деп. Бирок эң биринчи кезекте энергетикалык каатчылыкка чыгалы десек, коррупцияны жеңишибиз керек. Коррупцияны жеңбесең, мына миллиардтап акча салсаң дагы аягында жыйынтык нөл болот. Бул тармакта энергетикада министрлерге чейин коррупцияга чыланып батып калган. Ошол министрлер мына Осмонбек Артыкбаев дейт. Бул тууралуу Садыр Жапаров сиз өзүңүздүн китебиңизде да бир нече жолу жазгансыз да. Кандай гана коррупциялык иштерди кылган тууралуу. Саясатта 10 жыл дегенде. Азыркы министр мына. Бул министрлер Кудайдан жол ачкан эмелер болобу билбейм. Сарбай Шандиев деген да болгон министр. Азыр Америкада катып жүрөт. Эмне иш боюнча өзүңөр эл журт жакшы билесиңер. Мына ошол жана балдардын сынагына сыймайсың деген бир берүүгө келип бир айтканы бар менин. Ошол көрө эсимде да ошол. Мен контрабанда жол менен арак сатып байыгам дейт. Эми балдардын берүүсүнө келип ошону айтып атат. Эми кандай ошондон үлгү алыш керек? Эми ошолорду ошондой сөз чыккан адамдардан эле түңүлдейт да. Андан белгиси мына бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө министр дагы ушундай коррупцияга шектелип турат. Бүгүнкү күндө бир дагы чиновник ушул коррупция боюнча энергетика тармагында кармалган жок. Буга чейин жанагы ТЭЦ боюнча мына Садыр Жапаров сиз өзүңүз жакшы билет экенсиз. Өзүңүз маегиңизде айттыңыз, Тажикстан кандай кылган, Кыргызстан кандай кылды тилекке каршы. Кандай сазга баттык. Бирок негедир коррупция боюнча иш алып барбай атасыз. Энергетика тармагын тазалабай атасыз. Сиз укпайт десек жаңылышып калабыз го дейм. Мына өзүң айтып атасыз. Ашыр үйүп атасыңар деп. Өрк ал десе баш алып келип атат мына. Күч түзүмдөр. А бирок энергетика тармагы коррупциянын айынан ушул күнгө такалды. Мына ТЭЦти акыбалы бул, мына Бишкектин акыбалы бул. Бүгүнкү күндө эң ден соолук үчүн кооптуу шаарга кирди. Абасы кирди кирдин айынан. Ден соолук үчүн дүйнөдөгү эң кооптуу шаарлардын бири экен Бишкек. А бирок келтирилген чыгым 5 миллиард дейт. Болгон 50 миллион сом чыгып кетип атат. Болбосо алып атат. Мына мен уурдадым дейт, мойнуна алып атат. Соттагы мына уурдады деп таап атат. Өкүмү чыккан. Ошол өкүмдө тактаана жазып атат. Келтирген чыгымды калыбына келтирсин. Мен бул ишти 1 жыл мурун аябай катуу коңгуроо кактым мен. Улуттук коопсуздук кызматына да барып түшүндүрмө бергем. Негедир бүгүнкү күнгө чейин коррупция боюнча эч кандай иш алып барылбайт. Мына ушул боюнча сизге ар бирин кат жазып калтырдым кат менен. Бирок менден жакшы билип турасыз эмне болгонун. Бир гана сизден өтүнүч, сураныч, коррупцияны тазалаңыз. Энергетика тармагында. Ошондо анан жылыш болот. Аны да жакшы билип турасыз. Ушул урматтуу эл журт, мен көтөргөн маселени туура эле деп ойлойм. Эгер туура болсо колдоп коюңуздар. Мен бул маселе боюнча мен президентке катуу сөз айтканым үчүн каматта коюшу мүмкүн. Бүгүнкү күндө баш кесмек бар, тил кесмек деген сөздүн баасы бир тыйын болуп калды. Тыйынга да арзыбай. Тил кесилип атат. Бирок бүгүнкү күндө чындык ушул. Эмне дейбиз?